Азыр минтип тамтыгы чыккан жол кезегинде жамачыланса да дурус эле. Баленин бары жол чарба департаменттерден аны жаңырта тилектегендерде башталып, жамандыр жакшыдыр керекке жарап турган аралык же ара эмес, же бер эмес арабөк абалда калбаспы. Чындыгында былтыр 3 чакырымда асфальттын биринчи катмары төшөлгөнсүгөн. Бирок иш ошо бойдон токтогондуктан анысы деле мактанарлык эмес. Андыктан алыскы өрөндүүлөрдүн нааразычылыктары жөндөйдөй. Жол кыйнамактысын өлтүрдү жөн эле. 5 жыл болду бүтпөй бүтөрө еңгичекти. Мына калдырап салдырап күнүгө таска чыгып атат. Машинелер күндөй ремонттомой. Мына бир-эки жолду уже баштаганына 4 жыл болуп калды. Мына ошол боюнча турат. Актала элди жооштугу, алыска барып арыстанбагандыгы, анан ушундан пайдаланып ушул жол жасагандар жана башка бийлик өкүлдөрү бизди көп карабай, баалабай атабы деп калды. Анткемнен карапайым калктын көкөйлөрүнө көк ташта тийген мындай кайдыгерлик акыры өз жазасын алары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакында эле Ысык Көл облусуна иш сапарында белгилүү болуп отурат. Мына жол транспорт министрлиги боюнча айтып коеюн, бул жерде министр турат, Мына мен азыр көрүп келатам, жолдун основной полотносу бүтүптүр, бирок чекелериндеги инфраструктура бүтпөптүр. 1-июлга чейин бардык коюлган тапшырмалар аткарылыш керек. Уктуңузбу? Эгерде бүтпөсө, анда президентибиздин алдына мен өзүм сунушумду беремин сиз боюнча. Балким өлкө жетекчилиги Нарын Баятов аралыгынын азыркы мышыкта ыйларлык абалынан жеринен кабар алганда иш шыдыр кетерде деп үмүттөнүшөт акталалыктар. Учурда 1000 чакырым жол жасалат деп айтылган өлкө башчысынын сөзү бар эмеспи? Эми ошонун натыйжасы менен ушу жол жасалып кетсе деп эл күтүп атат дагы элечи. Ушу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ушуга келип, жок дегенде бизди байланыштырган жолубуз жасалып калса деп күтөт элек да. Ал эми район бийлик башчыларынын жана жол чарба департаментинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн адистердин билдирүүлөрүндө баарысы ойдогудай. Алар оптимисттик маанилардан жалышпай быйыл 36 чакырымдагы иштер толугу менен аяктарына ишендиришүүдө. Ушу 1 ноябрга 36 километрдин асфальтын басып бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Азыркы күндө такай көзөмөлдө биз дагы ар бир жасалган жумуш боюнча жогорку жакка тапшырмаларды берип өтүнүчтөрдү жолдо берип атабыз. 8-13 чакырымда Нарын каналына көпүрө салынып бүттү. Жана ошол жолго 1-2 слойго инерттик материалдар даярдалууда. 33-38 чакырымда 75 метрлик көпүрө салынууда. Андан сырткары 84-115 чакырымга Кытай компаниясы иштеп атат. Азыркы күнү техникаларын баарын алып келген. 115-120 чакырымга 3 көпүрө турба коюлуп, проезд берилди. Тилекке каршы сөз жүзүндө баары майтылкан болгону менен иш жүзүндө азырынча активдүүлүк байкалбайт. Буга ушул жол аркылуу ары бери катташкан 15 айылдын тургундары күбө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала, Нарын райондору.